Самас урматтуу көрүүчүлөр, биз талап теориясын улантабыз. Мурунку сабагыбызда талап деген эмне, талап менен баанын байланышы кандай жана рыноктогу талап менен сунуштун мамилеси жөнүндө кыскача бир киришүү жасаганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда жеке талап жана жалпы талап жөнүндө маалымат бермекчибиз. Албетте мурунку сабагыбызда биз айтып кеткендей эле рыноктогу баа менен ошол товарга же кызматка болгон талаптын арасында терс байланыш бар дедик. Баалар канчалык кымбат болсо талап аз болот, баалар арзан болсо талап кымбат болот деп. Мисалы айта кетели. Сиз студентсиз, Бишкекте жашайсыз, Бишкектин бир жогорку окуу жайында окуйсуз, бирок ата энеңиз Ошто жашайт дейли. Ошко баруу үчүн сиз жол менен такси менен барсаңыз болот, же болбосо самолет менен барсаңыз болот. Эки жолуңуз бар. Эгерде тез убакытта барайын десеңиз, албетте учак менен барууга аракет кыласыз. Бирок учактын билети кымбат болгон үчүн сиз альтернативдик жол катары бул машина менен же автоунаа менен барганга аракет кыласыз. Ал эми эгерде учактын билети арзан болгондо сиз Ошко баруу убактыңыз көп болобу беле же мүмкүнчүлүгүңүз көп болобу беле? Албетте. Мисалы үчүн азыркы билетти десек 2,5 миң 3 миң сом дейли. Ал эми ошол баа 2,5 миң 3 миң сом болгон үчүн бир семестрде сиз бир жолу гана үйүңүзгө барып келишиңиз мүмкүн, себеби мүмкүнчүлүгүңүз ошого гана жетет. Эгерде учактын билети 1000 сом болсо же 800 сом болгондо сиз мүмкүн ар ай сайын ата энеңизге барып келүү мүмкүнчүлүгүңүз болот эле. Демек, баа кымбат болгон үчүн сиз талабыңыз аз болуп атат. Эгерде арзан болгондо сиздин талабыңыз билетке эмне болмок эле, көп болмок эле. Ушул сыяктуу эле биздин теориябыз жалпы талап жана жеке талап жөнүндө кыскача айта кетебиз. Жеке талап деген бул сиздин талабыңыз. Бир адамдын талабы, бир товарга же кандайдыр бир кызматка болгон талабы. Ал эми жалпы талап дегенибизде ошол өлкөдө жашап аткан, рынокто жашаган жалпы элдин, жалпы сатып алуучулардын талабы деп эсептейбиз. Бул жеке талап менен жалпы талаптын айырмасы эмне десек, жеке талап бул айтып кеттик, ошол жалпы талап жеке талаптардын суммасынан турат экен. Жеке талаптарды биз кошконубузда ортого рынокто жалпы талап, жалпы элдин талабы чыгат экен. Мисал катары бул жерде мен жазып кеттим. Асандын талабы бар, Үсөндүн талабы бар. Асан бир товарды алуу үчүн өзүнчө мүмкүнчүлүгү бар, чөнтөгүндө акчасы бар, ошого жараша талаптын көлөмүн белгилейт экен. Үсөн дагы өзүнчө бир мүмкүнчүлүгү бар, баа өзгөргөн сайын ал дагы ага болгон талабын өзгөртөт экен. Ал эми жалпы талап десек, биз бул жерде рынокто эки гана адам жашайт деп ойлойбуз. Бул рынокто Асан менен Үсөн гана бар. Экөөнүн суммасын кошконубузда рыноктун талабын ортого чыгарат экенбиз. Мисалы үчүн бааны карап көрөлү, кандайдыр бир товар ойлонойлу, өзүңөр билгендей кандайдыр бир товар же кызмат. Эгерде товардын баасы 15 сом болсо, Асан бирди гана алат экен. Эгерде 14 сом болсо 2-ни алат экен, 13 сом болсо 3-ті алат экен, 12 сом болсо 4-ті алат экен, жана 10 сом болсо 6-ны алат экен. Канчалык арзан болгон сайын ошончолук көп алып атат, канчалык кымбат болгон сайын ошончолук аз алат экен. Үсөндү карасак, Үсөн 15 сом болсо 2-ни алат экен. Асан 1-ди алса, Үсөн 2-ни алат экен. 14 сом болсо 3-ті алат экен. Жана ушинтип кете берет. 10 сомго арзандаганда Үсөн 7-ни алат экен. Асан 6-ны алса, Үсөн 7-ни алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Акчасы бар экен. Ошон үчүн Асанга караганда көбүрөөк алат экен. Бир товар жөнүндө сөз болуп атат бул жерде, урматтуу көрүүчүлөр. Демек, экөөнүн суммасын кошконубузда биз эмнени алат экенбиз? Рыноктун талабын, жалпы талап. Демек, 1 + 2 3 5 7 деп жалпы талапты алдык. Булардын график түрүндө көрсөтүүбүз төмөндөгүдөй, өзүңөр көрүп жатасыздар. Бул биринчиси ДА дегенибиз Асандын талап сызыгы,
biz айтып кеткенбиз, талап сызыгы ар дайым төмөндү карай кетет. Себеби баа менен талаптын мамилеси эмне эле терс, бири-бирине терс. Демек, баа көтөрүлгөн сайын мурункуда айтып кеттик, талап азаят. Бааны түшүрсөк, төмөндөтсөк, эмне болот экен? Талап көбөйөт экен. Бул жерде Үсөндүкүн карайлы, Асандыкын. 12 сом болгондо, Асан 4-тү талап кылып атат. Демек, бул чекит. 12 менен 4-түн координаттарын карайм. Координаттарына чекит коем. 11 болгондо 5-ти талап кылып атат. 11-ди жазам бул жерге. Координаттарын карап, 11 менен 5-тин кесилишин экинчи чекиттейм. Чекиттерди кошконумда мага талаптын сызыгы чыгат экен. Талаптын сызыгы Асан үчүн А деп чыкты. Ал эми Үсөндү караганыбызда ошондой эле окшош талапты көрүп атасыздар. 12 болгондо Үсөн 5-ти талап кылып атат. 12 сом болгондо Үсөн 5-ти талап кылып атат. 12 5 координаттарын көрүп атасыңар. Бул жерде кетти. Ал эми 11 сом болгондо Үсөн 6-ны алып атат. Экинчи сызыгыбыз. Эки чекитти мен кошконумда Үсөндүн жеке талабын алам. Демек, Асан менен Үсөндүн рынокто эки гана сатып алуучу бар дедик. Асан менен Үсөндүн талабын кошконубузда ДР деп койдум бул жерге. Р деген ошол талап, рыноктун талабы, рыноктун жалпы талабын алат экенбиз. Демек, рынокто көрүп атабыз. 12 болгондо 4кө 5-ти кошсок канча экен? 9. 11 болгондо 5ке 6-ны кошсок 11 экен. Демек, рыноктук талап эгерде ба 12 сом болсо, 9 бул жерде координаттарын белгиледим. 9 товар сатылып алынат экен. Эгерде 11 сом болсо, канча экен? 11 товар сатылып алынат экен. Бул жалпы талапты көрсөтөт экен. Сиз телефон алмакчысыз. Өзүңүзгө өтө күчтүү, жакшы бир телефон алуу ниетиңиз бар. Магазинге же базарга бардыңыз, 20 миң сомго бир телефон алдыңыз. Эки сим картасы бар дейли, өзүңүз колдоносуз бул телефонду. Бирок ошо колдонуп жатканда, мисалы 20 миң сомго алдыңыз бул телефонду, өзүңүзгө жагат эле, 20 миң сом акчаңыз дагы бар эле, алдыңыз. Бирок бир жумадан кийин сиздин телефонуңуздун баасы 20 миң сом эмес, жарымына түшүп калды. 10 миң сомго түшүп калды, мисалы үчүн. Баа эмне болуп атат? Талаптын мыйзамы боюнча баа түшүп атат. Бааңыз түшсө, сиз 20 миңге алдыңыз бир телефонду. 10 миңге түшкөндө барып экинчи телефонду аласызбы, албайсызбы? Талаптын мыйзамы боюнча биз айтып кеттик, эгерде арзандаса, адамдар алат дедик. Бул жерде сиз экинчи телефонду аласызбы? Ушул суроо пайда болушу мүмкүн. Же силер дагы сурашыңар мүмкүн. Эмнеге? Мен телефонум бар, экинчи телефонун мага кереги жок. Эмнеге? Мен телефонум колумда бар. Эки телефонду мен эмне кылам? Эмне үчүн мен экинчи телефонго акча беришим керек? 10 миң сом дагы кошумча берип. Эгерде мен бир телефонум жетиштүү болсо деген суроо пайда болушу мүмкүн. Кайсыл түрдө, кайсыл убакытта алышыңыз мүмкүн экинчи телефонду? Эгерде бирөөгө белек катары алайын десеңиз, ошол эле телефонду 10 миң сомго сиз белек катары алып беришиңиз мүмкүн. Бирок өзүңүз үчүн колдонбойсуз, себеби бир телефон колуңузда бар. Эми экинчи телефонду сиз белек катары да бербейсиз деп эсептесек, ойлонсок, демек баа арзандаганда сиз телефонду албай атасыз. Бул жерде талаптын мыйзамы иштебейби анда? Деген суроо дагы болушу мүмкүн. Ошону түшүндүрүү үчүн мен бир графикалык түрдө көрсөтүп кетейин ушул абалды. Дагы эле мен эки сызык сызмакчымын. Бул жерде координаттарда X-тин координаты мен дайыма талаптын көлөмүн жазам. Y координатында эмнени жазат экенбиз биз? Бааны. Телефонуңуз 20 миң сом. 20 миң сомго телефонду алдыңыз. Анын жарымы дейли 10 миң сом. 10 миң сом. Демек, бул жерде канча телефон алдыңыз? Бир телефон алдыңыз. Демек, талап сызыгыңыз түз болот экен. Талап сызыгыңыз түз болот экен бул жерде. Мындай кеткенде сызыгы ушундай болот экен. Бул жерде талап деп коюн, д менен белгилейбиз. Demand, талап дегенди түшүндүрөт. Эмне болду? Талап сызыгы биз классикалык түрдө айттык.
ылдый карай жылган 45 даражада түз болот дедик. Бирок бул жерде талап сызыгыбыз эмне болуп калды? Вертикалдуу түрдө түз болуп калды. Эмне себептен? Себеби биз бирден ашыкча телефон мага кереги жок. Мен экинчи телефон, үчүнчү телефон албайм. Мага бирөө жетет. Демек, 20 000 сомго чейин мен бир телефон ала алам. 0 менен 20 000 сом арасында кандайдыр бир баада болсо телефон мен ала алам. Бирок 20 000ден кымбат болсо мен акчам жетпейт, ага албайм. Ушул шартта эсептесек 20 000ге ден кымбаттарын ала албайм, бирок 0 менен 20 000 арасындагы кандайдыр баага мен ошол телефонду алууга каалайм жана мүмкүнчүлүгүм бар. Ал түрдө ал убакытта менин талап сызыгым түз болуп калат экен. Себеби бирден ашыкча мен ала албайм, бир гана ушундай болуп калат экен. Эми сиздин бир досуңуз бар дейли. Сиздин бир досуңуз бар. Ал сизге караганда бай эмес дейли. Бирок ал дагы телефон алгысы келет. Ал ошол эле сиздин телефонуңузду 10 000 сом 10 000 сомго алат. Демек бул жерде дагы эле ошол талап сызыгы, бирок 10 000 сом бере алат. Бир телефонго 0 дейли. Бул жерде жарымы 5 000 сом. 5 000 сом. Бул жерде экинчи досуңуз эмне кылат экен? Ошол сиздин телефонуңузга 20 000 берген акчаңызга ал 10 000ге гана ала алат экен. 10 000ден ашыкча бюджети мүмкүнчүлүк бербейт экен ага. Демек, бир жумадан кийин эмне болду? Баа түшүп кетти. 20 000дик телефонуңар 10 000ге түшүп калды. Демек, досуңуз, экинчи досуңуз, ал телефонго алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал барып 10 000 сомго ал телефонду алды. Бирок досуңуз 0 сом менен 10 000 сом арасындагы кандайдыр бир баага алуу мүмкүнчүлүгү бар. 10 000ден кымбат болсо албайт. Бирок 10 000 болуш керек, же 10 000ден арзан болуш керек телефон. Себеби анын бюджети ошого гана мүмкүнчүлүгүн берет экен. Уруксат берет экен. Демек, 10 000ден кымбат болсо албайт, аз болсо эмне кылат экен? Алат экен. 10 000ге түштү ба, экинчи досуңуз барып бир телефонду алды. Экинчини албайт. Себеби экинчи телефон ага дагы кереги жок. Талапсызыбыз дагы эле түз болду. Ылдый карай 45 градус эмес, түз болуп калды. Бул жерде 90 градус болуп калды. Өзүңөр көргөндөй эле. Эми бул сиздин талабыңыз, бул досуңуздун талабы. Кайра эле айтайлы, рынокто эки гана адам бар, сиз барсыз жана досуңуз бар. Эми жалпы талапты караганыбызда жалпы талаптагы түз болобу? Ошону көрөйлү. Жалпы талапты мен бул жерден үчүнчү график катары сызып кетмекчимин. Же бул рыноктук талап болот. Бул сиздин талабыңыз, бул досуңуздун талабы. Эми рыноктук талапты сызам. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде сиздин талабыңыз, бул жерде досуңуздун талабы ошол эле телефонго, а бул жерде рыноктук талап. Үчүнчү графикабыз рыноктук талапты көрсөтөт. Өзүңөр көргөндөй эле рыноктук талап түз эмес. Буга окшоп 90 градус түз эмес. Канча градус болду? 45 градус болду. Жарымы ийилген, астыны карайтылган рыноктук талапты көрө алдык. Эмне үчүн мындай түз эмес, экону түз болгондо бул жерде түз эмес болуп калды десек, себеби рыноктук талап сиз менен досуңуздун жалпысын суммасын кошкондогу талап болот. Демек, рыноктук талапты караганыбызда бир телефонду бир гана сиз ала аласыз. Эгерде 20 000 болсо бир гана сиз ала аласыз. Бул сиздин рыноктук чектиңиз. Ал эми досуңуз болсо арзандаганда 10 000 болгондо бирди кошумча алып атат. Демек, 10 000 болгондо сиз дагы экинчини ала аласыз, алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эгерде 20 000ден 10 000 арасында болгондо сиз дагы алмакчысыз. Бирок досуңуз 20 000 болгондо алмак эмес. Демек, 10 000 болгондо сиз дагы досуңуз дагы алмак эле телефонду. Демек, эки сатып алуучу болуп атат бул жерде. Эки сатып алуучу болгон үчүн эмне болуп атат? Бул жерде товар сатып алуучулардын саны көбөйүп атат. Эмне болуп атат? Товар арзандаганда талап көбөйүп атат.
талап көбөйүп, биздин талап сызыкчабыз 45 градуска түшүп калды. Мурункудай классикалык түрдө талап сызыкчабыз бул жерден эмне кылсак көрсөк болот. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү сабагыбызда ошол жеке талап жана жалпы талап жана алардын рыноктук талапка айлануусун көрдүк. Рыноктук талапта жеке талап кандай болгон учурда да рыноктук талап ар дайым 45 даражада астына карай сызылган бир сызык болот экен, чекит болот экенин көрдүк. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.